Так, туугандар, айта кете турган жакшы нерсе, азыркы учурда биз копи трейдингти бачымен баштаганбыз. Азыркы учурда өзүбүздүн копи трейдингке кошулган адамдарга $358 өлчөмүндө суммарына 4-5 кишиге бурса ушундай пайда алып келе алдык. Азыркы учурда биток эфир менен иштедик. Анча мынча стопторубуз да болду. Бирок, конечно, баягы билим, тажрыйба көрөгөчтүк болгон үчүн ошонун негизинде буюрса биз ушундай пайда алып келе алдык. То есть трейдингти окуганга, то есть ар бир адамдын эрки жетпейт, постоянство, терпение, эрежеге баш ийүү деген нерселер болбойт да. Бардык адам деле. Ушул сапатка ээ адамдар жакшы бир жыйынтык көргөзүшөт да. Ошол эле учурда акча тапкысы келген адамдар бар. Ошондой адамдар үчүн бул копи трейдинг туугандар жакшы бир инструмент. Себеп дегенде, мисалы менин копи трейдингиме кошулуп койсоңар, тойдо же дагы бир иштериңер менен жүрө бересиңер, жумушта мен сделка ачып жапканда баягы сеники да кошо ачылып, мен тапкан пайданы же болбосо зыянды кошо тапканга мүмкүнчүлүк болот да. Анан баягы сигнал бер, сигнал группа ачпайсыңбы дегендерге, то есть жакшы мүмкүнчүлүк. Себеп дегенде сигналды да туура колдонушуңар керек. Биринчиден, экинчиден ошол убактысында көрүп ачыш керек да. Убактысында көрбөй калсаңар, кечигип калсаңар, туура эмес айтсаңар, ал жерде риск көп. Бул жерде болсо автоматтык түрдө силердин кийлигишиңер кереги жок. Без вашего участия, то есть сделкалар ачылып жабыла берет. И скорее всего бул тармакта бизде копи трейдингде биринчи цель ошол $1000 10 миңге чыгарып, 10 миңди 100 миң, 100 миңди миллион, и албетте конечный цель 20 миллионго чыгуу. Ошо менен скорее всего трейдингдеги өзүбүздүн карьерабызды жыйынтыктайбыз деген оюбуз бар. И плюс к этому бул тармактан, то есть жакшы пайдаларды, иштерди, то есть жазганга, кылганга, жашоо деңгээлибизди көтөргөнгө, то есть жакшы бул дагы бир мүмкүнчүлүк деп айтсак туугандар болчудай. Буюрса ушинтип базыр сейилдеп жүрөбүз. Пока что эч ким жок. Ондай иттер болду. Туугандар, албетте биз кандай десек, бул тармакта иштеп, эмгектенип келебиз. Анан силер көптөн бери көрүп жүргөндөр болсо, кошулам дегендер болсо, эртерээк кошулганыңар оңураак туугандар. Себеп дегенде бизде болгону 200 гана орун болот. То есть дүйнө жүзү боюнча алып караган күндө деле бул кички эле бир мүмкүнчүлүк да. Бирок албетте ошол кички мүмкүнчүлүктү колдонуп кошулуп калсаңар, бул чоң бир жеңиш, пайда алып келишти туугандар. Жакшы мүмкүнчүлүк. Ошондой. То есть бул тармакта риск жок дебейм. Риск жок деп айтыш вообще неадекватность. Риск бар, но в любом случае, если даже риск болуп, мисалы үчүн эң жаман сценарийди элестетели, акча жоголуп кеткен күндө дагы силерде хотя бы менде бар, то есть 6 айлык бизде программа бар. То есть ошол программаны трейдинг чөйрөсүндө жакшы сапаттуу билим алганга мүмкүнчүлүк бар да. То есть эгер акчаны жоготуп ийсек, биз дагы баягы жоопкерчилик алышыбыз керек. И в таком случае биздеги баягы сабактарды өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүк туугандар болот. 90% прибыль силерге калат, 10% бизге кетет. И депозитиңер бир $500, $1000 болсо, бул жерден жакшы жыйынтык көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Грубо говоря, 200-300 миң сомдук окууну, грубо говоря, 150 миң сомго, мындайча айтканда, алганга мүмкүнчүлүк болот да. В любом случае, плюста болосуңар да. Болот. И кошулуу баасы туугандар, албетте силер жазып, анан мен жооп бербей анан жүргөнчө лучше алдын ала айта кетелик. Кошулуу баасы азыркы учурда $500 же болбосо 50 миң сом деп айтсак болот. Ошондой. 50 миң сом төлөө менен ушундай жакшы мүмкүнчүлүккө туугандар ээ болгонго шарт түзүлгөн. Калуучулар кошулуп алсаңар болот. Себеп дегенде, эми грубо говоря, бир айфондун баасы. Бирок ал нерсе силерге айфонго окшоп баасы түшүп кетип анан иштебей калбайт. То есть Кудай буйруса иштесек, мунун аркасында жакшы балдарыңардын күлкүсү, келечектеги балдарыңардын сапаттуу билим алышы, өзүңөрдүн баягы жакшы жаркын келечекке жакшы бир түрткү болот да. Ошондой туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул видеону аягына чейин көрүп укканыңар үчүн. Чечим жеке өзүңөрдө туугандар. Ушул боюнча суроолор көп болуп кетти. Себеп дегенде, ошого жооп берип коюу иретинде бул видеону туугандар тарттык. Ошондой.